төбө чачты тик тургузган ушундай бир суроолор келип жатат. Эми жашоо ушундай экен, ага таң калып деле кереги жок. Жашоо өдөлдүү болот, ушундай нерселер болот, бирок жашоону кыйындатпашыбыз керек. Аманат деген чоң бакыйган. Аманат деген сөздү эметеличи мына. Аманат деген сөз унутулганда ата-энеге ата-энени бала ата-энедей сезинбей калат. Бир. Ата-энени аманат деген сөз унутулганда ата-эненин үмүтү акталбайт. Бир. Үй бүлөнүн кадыры сакталбайт. Эки. Келечек муун балдар баркталбайт. Анан чыныгы эмгек кылган баатыр эрөөөндөр даңталбай калат. Аманат деген сөз унутулганда 4 нерсе. Биринчи, ата-энелер баркталбайт. Үй бүлөнүн сыйы сакталбайт. Аялдын аялдай орду болбойт, экөө теңирешип, эркектин эркектей орду болбойт. Келечек балдардын үмүтү акталбайт. Анан чыныгы сыйга татыктуу болгон эрөөөндөр, кыраандар, баатырлар даңталбай калат. Ошон үчүн аманат деген сөзгө көбүрөөк маани берели. Бардыгыбыз Алланын астында аманатпыз. Аяр тутсак, аманатты билсек, бардыгы жакшы болот. Аманат деген сөздү ойготуу үчүн адам диндар болуш керек, ыйманын күчөтүш керек, ишенимин түздөш керек. Аллахым баарыбыздан ыраазы болсун.